Ачкандан соң сиздер бул жерде промо акциялар мындай разделдерди көрүп турасыздар. Мисалы үчүн акция каталога деген. Акция каталогун бассак, мисалы үчүн биз 400 сомго товар алсаң, бул 70 сомго келет деген товарлар ушул жерге чыгат экен. Мисалы үчүн азыр аябай сонун акция болуп жатат экен. Альгинаттуу маскага көрөбүз канча штук алсам болот экен. 4 штук алсам болот экен. Альгинаттуу маскалар 66 сомдон чыгып жатат. Мага бул жерде энергия витаминов деген маска аябай жагат. Ушудан мен 2 штук тандайм. Выбрать сөзсүз түрдө басабыз. Кийинки бул жерден эми ар бирине кирип чыгып таңдай бересиздер. Кийинки раздел бул акция консультанта. Бул сиздерге байланыштуу акциялар. Бул жерде мисалы үчүн шактар чыгышы мүмкүн. Эгерде сиздер VIP консультант болуп 100 балдан калтырбай жасасаңыздар, кошумча белектер чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн бул жерде выбрать товарын басабыз. Баскандан кийин бизде көрүп турабыз, бул жерден биринчи списоктон биз 50% арзандатуу менен товар алсак болот экен. Мисалы үчүн мага духи алышым керек арзаныраак. 8 элемент да 3202. 511 сомго чыкты. Бул арзан. Чындыгында боюнча каталогдо 959 сом болот. Мына бирөө таңдалды. Бул 100 балл жасаган консультанттарга чыгат, 50% скидка менен алат экенбиз. Кийинки тизме бизде бул жерде пробниктер бизде 17 сомдон чыкты. Өзүбүзгө жаккан пробниктер таңдап алабыз. Кайсыл пробниктер керек болсо. Мисалы үчүн Beauty Cafe мага 2 штук керек. Инкогнито мисалы үчүн 2 штук. Бул жерде мен 10 штукка чейин таңдасам болот. 4-үнчү тизме бул жерде Дом Фаберликтин товарлары. Кааласак бул жерден мисалы үчүн мага духовканыкы керек болот. Духовканыкы 17 сомдон чыкты. 1 штук таңдадым. 5-чи тизме бул помадалардыкы. Помадалар 12 сом 60 тыйындан чыгып жатат. Мага керек нерселерди таңдап алдым. Сөзсүз түрдө выбрайтты басамын. Баскандан соң бизде мындай чыгат экен. Эми бизде кийинки раздел вспомогательные акции. Бул жерде көбүнчө бизнеске тиешелүү акциялар болот. Каталогдор эгерде 5-өн сатып алсаңыздар 40 сомдон түшөт деген каталогдор бул жаңы каталог 14-чү каталогдор. Эгерде 35 сом деген бул жерде 13-чү каталог түгөп бара жатат. Ошондуктан арзаныраак. Эгерде 10 штук сатып алсаң, мына бизе бул жерде керек нерсени таңдап алдык. Каталог ушул жерден таңдасак болот экен. Кийинкиси бул Фаберлик клуб деген мага аябай жагат. Бул жерде мисалы үчүн кийинки раздел бизде бул жерде Фаберлик клуб деп сонун акция. Мисалы үчүн ар бир алган товарыңызга компания бонус берет. Булар 15 балдан баштап 15 балга 15 бонус берет. Бул 15 бонуска биз бекер бир крем сатып алсак болот. Мисалы үчүн көрсөңүздөр болот. Бекер алсак болот экен. Таңдайбыз азыр. Азыр мен 762 бонусум турат бул жерде. Биз бул жерден 15 балда көбүнчө крем, бетке жуу турган тониктер, тазалай турган тониктер, гель душалар болот. 120 балдан баштап бизде духилер болот. Мисалы үчүн мага Донна Феличе керек болгон мен Донна Феличени жана бир нерсе таңдадым эле. Мисалы үчүн мага азыр дагы бекер так Променад деген парфюм аябай жагат. Променад таңдайм. 2 парфюмдү мен бекер таңдап алдым. Бул жерде мына көрсөтүп турат. Булар чындыгында бекер келди, азыр көрөсүздөр. Мына бардык акциялар боюнча таңдап чыккан соң биз сөзсүз түрдө применить изменения дегенди басабыз. Баскан соң биз мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Донна Феличе Променад ароматы 0 сом деп чыкты. 2 дананы мен бекер эле алдым. Анан сиздерге кайсыл товарлар акция менен келди, бардыгы көк менен белгиленет. Акциясыз товарлар бизде ак менен белгиленет. Мына краскабыз 107 сомдон түштү. 4 дананы мен ар бирин 107 сомдон алдым. Эми биз продолжить оформление басабыз. Баскан соң бизде мына сөзсүз түрдө утвердитти басышыбыз керек. Дагы сурап жатат, дагы басабыз. Эгерде утвердить заказ баспай калсак, бизде товарыбыз келбей калышы мүмкүн. Черновик болуп калышы мүмкүн. Анал жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, номер заказа 9451. Заказыбыз 1600 сом болуптур, бирок кассага 1666 сом төлөйбүз. 4% сервистик сборду кошкондо 1666 болот. Бул сумманы даярдап, мисалы үчүн товар келген күндөрү офиске келсеңиздер болот. Мисалы үчүн Ош шаарында көбүнчө 1-3 күн заказ кетип, 3-5 күндөрү товар түшөт. Бишкекте 2-4
4-6 күндөрү товар заказ кетип, ошол эле күндөрү кайра эле товар түшөт. Эми ар бир региондо өзүнүн графиги бар. Сиздер заказ жазып жатканда өзүңүздөрдүн наставнигиңиздерге кайрылып билип алсаңыздар болот, кайсы күнү заказ жазыш керек, кайсы күнү товарды алабыз. Ана товар келген күнү сиздер ушул сумманы даярдап, офиске келип акчаңыздарды төлөп алып кетсеңиздер боло берет. Бирок көпчүлүк учурда бизде офистин жетекчилери мындай убагында төлөбөй коюшу мүмкүн заказыңыздарды. Убагында төлөбөгөндүн айынан сиздер шагыңыздар үзүлүп күйүп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер страховка үчүн сөзсүз түрдө терминалга барып, терминалдан ушул сумманы төлөп туруп чек менен келсеңиздер болот. Чекти көрсөтөсүздөр, товарды берет сиздерге. Терминалдан кантип төлөш боюнча дагы бизде видео сөзсүз түрдө тартабыз. Күтсөңүздөр болот. Анда достор, эгерде бир нерсени унутуп калган болсоңуздар, бизде онда көрсөтүп коеюн. Кайра кошуш керек дейли. Буну басабыз дагы. Бул жерде мына разутвердить заказ деген турат. Разутвердить басабыз. Выполнить. Буну баскан соң бизде азыр заказыбыз черновикке айланып калды. Черновикке айланып калган соң, эгерде бир момент черновик айлангандан кийин эгерде заказыңыздарда өтө дефицит товар жазылган болсо, сиздер ойлонбостон дароо заказ кошо турган заказыңыздарды кошуп туруп, дароо сиздер кайра утверждение жасашыңыздар керек. Анткени бизде черновик болгондон кийин дефицит товарларды кайра общий базага таштап салат компания. Сиздер товарыңыздарды алдыртып коюшуңуздар мүмкүн. Мына редактировать бастык. Мага мисал үчүн бул жерде шампунь керек болчу 8968 деген. Ушул заказды мен добавить коштум. Бул жерде количествосын өзгөртөбүз. Бул жерден 1 же 2 же 3 4 депчи. Мына бирөө эле керек мага, добавить деп бастым. Мына кайра эле ошол эле темп менен продолжить оформление заказа. Буну да кайра продолжить кылабыз. Биз акцияларыбызды алып бүткөнбүз. Бул жерге кайрылбайбыз. Кайра эле бат эле продолжить оформление заказа жасайбыз. Утвердить заказ. На утвердить заказ дагы бастык. Мына көрүп турасыздар, суммам өзгөрүлдү. Демек биз 1777 сом 36 тыйын дайындап төлөп, бирок ашыгы менен төлөп койсок да боло берет. Биздин счетубузда сакталып кала берет. Ана ушуну менен сиздер заказ кыскача заказ жазыш боюнча көрсөтүп кеттик. Көрүп алдыңыздар. Өзүңүздөр өз алдыңыздарча заказ жаза аласыздар деп ишенебиз. Саламатта калыңыздар.